Манас десе Кыргыз, Кыргыз десе Манас эске келет кесиптеш. Бардыгыбыз билгендей, 4 декабрь Кыргыз Республикасында Манас эпосунун күнү белгиленет. Бүгүн мына ушул таң эрте ага чейин эле биз мына ушул эпос тууралуу кененирээк кеп калган турабыз. Кесиптеш келиңиз. Студиябыздан орун алган конокторубузду тааныштырып өтөбүз. Тарайтас кесиптеш жакшы белгилеп өттүңүз. Алдын ала ага чейин деп. Анткени 4 декабрь күнү кайсы манасчы болбосун, биздин кайсы сыймыктуу манасчыбыз болбосун, бул күнү бошобойт. Бизге эфирге келип биз менен маек курганга убакыт болбойт экен. Андыктан биз алдын ала белгиленген иш-чаралар боюнча сүйлөшүп, бул күнгө кандай пландар коюлган, же азыр эле ошол пландар ишке ашырылып баштадыбы? Мына ошол тууралуу сүйлөшкөнбүз. Студиябызга сонун инсандарды чакырганбыз, өзгөчө Кыргыздын сыймыктары, мына ошол Кыргыздын кыргыздыгын алып жүргөн манасчылар студиябызда конокто. Маданияттын мыкты кызматкери Саякбай Каралаев атындагы сыйлыктын ээси Тилек Асанов мырза. Саламатсызбы? Маданияттын мыкты кызматкери Түрксой эл аралык сыйлыктын ээси Уран Молдошов, маданияттын мыкты кызматкери Кыргыз улуттук манас театрынын манасчысы Өмүрбек Токтогулов жана Кыргыз улуттук манас театрынын манасчысы Жаш канат жаштар уюмунун негиздөөчүсү Улук Мурза Эркинбеков. Саламатсыздарбы? Комментарийлер менен кандайсыздар? Жакшы. Манастар жакшы. Таң эрте жакшы маамайбыз. Сонун. Биз билгендей сиздер бул Манас эпосунун күнүнүн урматына аймактардан келип отурасыздар. Жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы келдик. Жакшы келдик. Жакшы бар. Маалымат боюнча азыркы учурда буюрса бардык иш-чаралар жүрүп атат, өтүп атат. Ошол иш-чара боюнча бир аз кененирээк маалымат бере кетиңиздер бизге, биздин телекөрүүчүлөргө. Келиңиз, сиз баштап бересизби? Кутман таңыңыздар менен барыңыздарга. Бизде ошол Кыргыз улуттук манас театры кечээ ошо 1 декабрдан баштап ошол улуттук манас театрында 3 күндүк манас айты башталды. Кечээ ошо кечке чейин манас айтып манасчылардын баардыгы ошол жакта болдук. Жалпы Кыргыз улуттук манас театрынын манасчылары кезек менен ошол жакта манас айтылып баштады. Бүгүн да ошол жакта айтылып атат. Биз болсо азыр бияктан чыккан жана ошол жака барабыз түз эле манас айтып. Эртең болсо Тарых музейинде Алот аянтында ошо Тарых музейинде дагы 3-күн ошол жакта уланат. Сонун алгачкылардан болуп куттуктоо өтөлү. Дал ушул Манас эпосунун күнү менен сиздер бар үчүн Манас биздин арабызда тирүү десек болот. Сиздер мындан мунга жеткирүүчү чоң күчсүздөр. Андыктан майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Рахмат. Дал ушул майрамды утурлай 4-5 күндүк убактыңыздарды бөлүп атайын борборго келип Манас айтып элдин дагы бир рухун көтөрүп жатканыңыздарга ыраазычылык билдирели дагы. Анан мен Улук мырзага сөз бергим келип атат. Анткени дал ошол уюштуруучу топтун башында турат экен. Өзү жаш болсо дагы жаштар канатынын башчысы экен. Келиңиз, саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен дейсиз дагы. Саламатсызбы? Кыргызда учурашпай сөз баштоо дейт. Бул жалпы 4 декабрь Манас эпосунун күнү боюнча айта кетсек, Кыргыз улуттук манас театры бир нече уюмдар менен биргеликте кызматташуунун негизинде ноябрдан баштап 4 декабрга чейин 1 айлык иш план түзүп, ал иш пландын негизинде көптөгөн университеттерде, мекемелерде, мектептерде манас лекциялар өтүп, андан тышкары ушул эле Кудайдын кулагы сүйүнсүн, Кыргыз улуттук манас театрынын бир нече филиалдары ачылып, араб өлкөлөрүндө филиалдары ачылып, биздин коңшу ушул Өзбекстан мамлекетинде дагы Кыргыз улуттук манас театрынын филиалы ачылып, ал жакта дагы буюрса комузчулар, манасчылар, ал жакта да кыргыздар бар. Анан ошолор үчүн шарттар түзүлүп берип, эми буюрса Кыргызстандагы манасчылар ошол жакка барып, ээн эркин эс алып, ошол жакта манасын айтып, ошол жакта кызмат кылса дагы болот. Ал эми 4 декабрдын өзү жөнүндө айта кетсек, 1 декабрдан баштап 3 декабрга чейин 3 күндүк манас айтуу жарыяланган. Анан 1 декабрь менен 2 декабрда Кыргыз улуттук манас театрында эртеден кечке чейин манасчылар манас айтып, баягы манасчылардын Кыргызстан боюнча 7 дубан 44 район өтсек шаар боюнча манасчылар Манас эпосунун күнүндө чогулбаганда качан чогулат деп бардык манасчылар мен манасчымын дегендин бардыгын борборубузга чакырып, ушул жактан сыйлап, ушул жакта Манасны угат элем деген көрөрмандар атайын келип угушат. Ал эми 3 декабрда Кыргыз улуттук тарыхый музейде ошол жакта чоң деген деңгээлде
манас айтып ошол жакта жалпы аянтка колонкалар менен жаңыртып, аянтты ушунчалык манас менен жаңыртып, ал эми 4 декабрда Токтол Сатылганов атындагы Кыргыз Улуттук филармониясында ошол жакта жалпы гала концерт болот. Андан тышкары буну менен да чектелип калбастан декабрдын 4 декабрдан кийинки дагы көптөгөн иш пландарыбыз бар. Ушунун жалпысы Алп манасчы Саякбай Каралаевдин 130 жылдыгына Шаабай ата, Каба Атабеков сындуу манасчылардын 100 жылдыгына, Залкар манасчы Сапарбек Касманбетов, Уркаш Мамбеталиев аталарыбыздын 90 жылдык мааракесине карата өткөрүлүүдө. Арналган иш-чаралар өтүп атат. Биз жогоруда эфирге чейинде сүйлөшүп калдык. Жер-жерлерден келген манасчылар, биздин агаларыбыз дагы жер-жерлерден келип отурат. Ал жактагы иш алып баруу боюнча да бир аз сөз кылсак кантип? Дал ушул күнгө отурбай, ал жакта да иш-чаралар көп болуш керек. Манас күнүнө карата Манас күнүнө карата Кыргызстандын бардык областтарында, бардык район, область шаарларында ушу Манас күнүн ар кайсы жерлерде, мекемелерде белгилешет. Мисалы, бала бакчаларда ошо манас айтырып, Манас күнү белгилешет. 4 декабрга карата облустук иш-чаралар, райондук иш-чаралар болуп турат. Ошол 4 декабрда эле ошо көлдө жана Төрткүл деген айылдагы Залкар манасчы атабыз Каба Атабеков деген улуу Залкар манасчы атабыздын ошол айылда маданият үйүндө аты берилген экен. Быйыл болсо ошол 4 декабрга карата ошол маданияттын алдында Каба Атабековдун эстелиги айкели орнотулган экен. Ошол эстелик айкелинин ачылышы болот деп Чурша земли буюрса болот экен. 4 декабрда Манас күнүндө. кошумчалап кетели. Кошумчалап кетсеңиз. Кошумчалаганда бул Манас күнүнө карата жерлерде, Кыргызстандын бардык жерлеринде ушу Манасты таанытуу боюнча айрымча азыркы биздин өсүп келаткан жаштарга ушу Манастын ичиндеги каармандарды өзөктүү жеткирүү боюнча аябай катуу иш-чаралар жүрүп жатат да. Таласта будан бир жума дейин, бир апта мурун атайын конкурс болуп өттү, областтыктыр. Кыздар, балдар манас айтып, аякта жеңүүчүлөрдү аныктадык. Андан сырткары бала бакчаларда 3-4 жаштагы жеткинчек муундар ушу Манаска кызыгуу арттырып, ошолордун эжекелери ушундай талыкпаган эмгек мээнет менен Манасты терең жайылтып атат. Андан сырткары ушул Кыргызстан боюнча мугалимдер, мектеп мугалимдери, университеттерде сабак берген, Манас таануудан берген мугалимдер дагы ушу Кыргызстан боюнча келип чогулушуп, Манас академиясында дагы өзүнчө жыйын өткүзүп атат. Бул биздин Кыргызстандын ушул Манас атабызды колдоп, ушул Манас чөйрөсүн элге жайылтып атканына мамлекетибизге да терең ыраазычылык. Анан биздин эл да ушу Манасты түшүнүп, Манасты угуп аткан биздин кыргыз элибизге да терең ыраазычылык да. Анткени биздин кыргыз элинде бул Манасыбыздан башка көп нерселерибиз бар, бирок эң чоң жогорку деңгээлдеги биздин Манас. Манастын ичинде бул бир эле Манастын баатырдыгы чектелбейт. Манастын ичинде акылмандык, айкөлдүк, аруулук, тазалык, бул Манастын ичиндеги ошол эле камтылган дүйнөдөгү диндер, жашоо тиричилик бүт камтылат да. Эгер Манаска кызыгып, Манасты окуп түшүнсө, биздин ошо кыргыз эли өзүнүн өзөгүнө дагы аябай кайтат беле деп ойлойм да. Бул Манаста бир эле баатырлык менен эле Манасты эле ак улан мүнүп эле бир жол сайган деп элестетпеш керек. Манастын ичиндеги Манастын 40 чорозу, ошол жердеги чогулган элдин камтылышы, ошол жерде ар уруудан бир кошкон элдердин баары өзөктүү болуп бир жеңден кол чыгарып, ошондо кыргыз эли түптөлгөн да. Кыргыз элинин ушул Манас атабыз өзү түптөп, ушу Манаска негизи кыргыз болгондон кийин аябай көңүлдү буруш керек. 1-класстан баштап ушу Манас үчүн өзүнүн көңүлүн буруп, ушу жакты жакшы түшүнсө, ал кыргыз эч нерседен кем болбой жөн калбайт да. Диний жагынан да түшүнүктүү болот, илимий жагынан да түшүнүк алат, жашоого көз карашы дагы Манасты окуп чыккан адам жакшылап түшүнсө, бул ушу келечек жашоосунда, жашап аткан жашоосунда жакшы ийгиликтерге жетет. Туура айтасыз. Кыргыздын жалпы баалуулуктары да ошол Манас эпосунда камтылган деп койсок да болот келиңиз. Сиз да кошумчалап өтүңүз. Кыргыздын болгон үрп адаты, каада салты ушу Манастын ичинде да болгон нерсе. Анан кыргыз барда Манас жоголбойт, Манас барда кыргыз жоголбойт. Баягы дүйнө элдерине ар бир элдер өзүнүн каада салты менен, үрп адаты менен айырмаланып барган бир мактанчу да нерсеси бар да. Мисалы,
гректер болсо Македонский менен мактанса, монголдор Чыңгыз хан менен мактанса, кыргыздын биздин мактанчу нерсебиз мындай бул Манас. Манас эпосунун ичинде буну тереңдеп окуп неметсе, адамдын жан дүйнөсүн тазарта турчу, мында досчулук кандай болуш керек, бул жерде адамдык сапаттар, калыстык, көп нерсе бар да. Мага баягы эфир жетпейт анын баарын айтып отурганга. Бирок кыргыздын ушул эң сыймыктуу нерсеси, мактанчу нерсеси Манас да. Башка нерсеси менен мактана албайт кыргыз мактанчу, мындай башка нерсеси бар, бирок эң башка нерсеси бул Манас. Баягы Чыңгыз Айтматов атабыз айткандай, кыргыздын маданияттын туу чокусу Манас эпосу дегендей. Ошол. Эми биз сиздерди кантип студиябыздан узатабыз, Манас Укпай? Ооба. Ага чейин дал ушул иш-чара тууралуу сурай кетели, Улук мырза. Айтсаңыз, биз билгенден дал ушул 4-декабрь күнү кошуна мамлекеттерден дагы Манас аткаруучулар келет. Алар ким болду экен? Балким эфир аркылуу көрүп жаткан телегөрүүчүлөрүбүзгө аябай кызык. Кезинде аталарыбыз Кыргызстан Манасчы чыгабы эми, артыбыздан Манасчы дагы болобу деген баягы суроолор жаралып келиптир элде дагы. Ал эми азыр Кудайдын кулабы сүйүнсүн, бир нече аймакта Манасчыларыбыз бар. Андан тышкары бир гана Кыргызстан менен чектелип калбастан, Манаска азыр дүйнө эли кызыгып аткан маалы, жада калса баягы Америкадагы Манас таш, Манас сас деген жерлери эмне себептен ошентип аталып калган? Американ тилинде которгондо ал эч кандай маанини билдирбейт экен. А биздин тил менен Манас таш, Манас сас деген кадимки эле биз колдонуп жүргөн сөздөр. Ошонун баары эмнеге деп ал жакта дагы жакшы жайылтылып, пропаганда болууда. Ал эми азыр бизде түрк мамлекетинен, түрк элинен улуту түрк болсо дагы Кыргыздын Манасын туу тутуп, мен Манасчы болгону атайын келген Осмон Шахин деген, андан тышкары ошол Казакстандан чыккан Баянгали Алимбаев агаларыбыз, андан тышкары Өзбекстандан келген Манасчыларыбыз, Өзбекстандагы биздин филиалдын жетекчилери, ошонун баардыгы ошол 4-декабрда Манас эпосунун күнүн, майрамын белгилөө үчүн ошол биздин борбор калабызга келип, буюрса даярданып, биз дагы эл алдына ушул чоң концертте биз дагы Манас айтып беребиз деп даярданып жаткан учуру. Ушу менен кошумча Улук мырзага да бир суроо бергим келип атат. Жаш Манасчылардын азыркы учурдагы акыбалы кандай, өнүгүү кандай, өсүү Дал кандай? ушул Манаска болгон кызыгуу жаштар тарабынан кандай? Ооба. Баягы сиз айта кеткендей, эмнеге жаш канат? Бул эмнени билдиргизет? Жаш канат биз жалпы буну түзүп жатканда биз бир гана жаш Манасчыларды эмес, жаш комузчулар, жаш дастанчылар, жаш төкмө акындар, жаш жетигенчилер, кылгыякчылар, сыбызгычылар, ошонун баардыгы жаш студент, мектеп окуучулардан түзүп, биз дагы концерт уюштуралы, жерлерди кыдыралы, биз дагы кербен жүргүзөлү өзүбүздүн арабызда деп. Азыркы учурда Манасчылардын, жаш Манасчылардын да кызыгуусу абдан күч, абдан зор. Себеби дегенде мен дагы Манас айтам деп бир гана устаттардын жетелеп, устаттардын аркасы менен жакасына жармашып, этегине эрмешип, жаш Манасчылар дагы аймактардан келип, 7 облус боюнча Баткенден Касымбек деген, Оштон Арсен деген, Көлдөн, Таластан, Жалал Абадтан, Чүйдөн баардык 7 облус боюнча жаш Манасчылар келип, алар дагы бир гана баягы жөн эле 5 мүнөт, 3 мүнөт жаттап айтып койбостон, алар дагы 1 саат, жарым саат деп Манас айтып, элдин бүйүрүн кызытып, таң калчу бир окуяларды көрсөтүп, андан тышкары ушул 30 ноябрь менен 1-декабрда Чүй театрында Тайтору деген спектакль коюлду. Интерньюс деген уюм менен биргеликте Кыргыз Улуттук Манас театры уюштуруп, Тайтору деген спектакль болду. Ал жакка дагы мектеп окуучулары, студенттери келип, ошол Манасты эмне экенин бир гана баягы бирөө угуп түшүнөт, бирөө окуп түшүнөт, ал эми бирөө көрүп түшүнөт. Ал нерсени бир окуяны, Тайтору деген чоң окуяны бир спектакль килтейген бир 100 беттен турган, китепте 100 беттен турган окуяны алар 1 саат 15 мүнөттө эле кантип ошонун өзөгүн табып, маанисин жеткирип, жаштарга, жада калса жаштар жүрөгү ойгонуп, көзүнө жаш алып, мен дагы Манас окуйм, кайсыл жакта Манас айтсам болот, кайсы жакта Манас окусам болот деген баягы кызыгуусу артып, азыр буюрса Кыргызстан боюнча дагы жүздөгөн жаш Манасчылар
театрыбызга келип, буюрса мен дагы манас айтам деп, ушундай устаттарыбызды жетелеп, мен дагы манасчы болом деген жаш манасчылар абдан көп. Демек, сыймыктанып сүйүнө берсек болот экен. Ооба. Анан сөзсүз түрдө жана бизге чейинки жеткен дал ушул улуу манас эпосун бизден кийинки муунга жеткирип берүү бул биздин милдетибиз. Ооба. Кантип деген суроо жаралат да сөзсүз түрдө манасчы агайларыбыздан сурагым келет. Дал ушул манас эпосуна, манас күнүн утурлай эле көңүл буруп калбастан, мындан сырткары дал ушул 1 жылдын 365 күн бою кантип манасты алып жүрүшүбүз керек, кантип кийинки муунга жеткирип беребиз. Биз инсан катары, жөн гана Кыргыздын инсаны катары колубуздан эмнелер келет? Милдетти кантип аткарабыз? Ооба, милдетибиз кандай? Милдет эми бул баланын манас айтуу кызыгуусу өзүнөн башталат да. Жаңы эле мына иним айтып кетпедиби? Жүздөгөн манасчылар азыр ошолордун кызыгуусу дагы аябай бул абдан жетишкендик да. 100 баланын баары манасчы болбосо дагы ошолор бизди манас угуучу болот. Бир жерден кетип баратса да манас айтылып атканын угуп калса, бир аз болсо тыңшап ошого көңүл болот да. Бу дагы аябай сүйүндүрөт да. Анан ошонун аразынан манасчылар өзү иргелип калат. Иргелип өзүңдүн көңүлүңө туура келсе, ошол балага өзүң дагы аракеттениш керек да. Ал тестер болуп турганда ар кандай болот. Анан өзү кызыгууга түшкөндөн кийин ал манас дүйнө, кайып дүйнө өзү жетелеп оозуна берет да. Кээ бирлер жаттайт, жаттама манасчы болот. Сөздөн сөздү кошкон манасчы болот. Бул кыргыз элинде манастын каны болгондон кийин жаңы эле мына иним айткандай 100төн бирөөсү деги эле чыгат. Деги эле бирөөсү алып алдыга сүйрөйт. Ошо 100 миңби ошо манаска кызыкканы бул манас угуучу болот. Жок дегенде өзөгүндө манастын түшүнүгү болот. Жок дегенде. Өзө турган бала болсо аны өстүрүү устаттын да милдети. Аны жетелеш устаттын да милдети. Устат да ошого аракет кылып, ошону өстүрсө, кийин бакты деле баксаң мөмөзүн аласың дегендей, ошонун мөмөзүң жок эле дегенде сыймыктанып жүрөсүң да. Агайларыбыздын жогоруда. Бир нерсе да деле кошумчалап коеюн досумдун сөзүнө. Бул менин оюмда, бул негизи манасты баягы эми келечекте мисалы 100 жылдан кийин кандай болот? 50 жылдан кийин дагы 100 жылдан кийин манастын акыбалы, кыргыз элинин акыбалы азыр мына батышты бул баягы ааламдашуу болуп көп нерсе болуп атат да. Менин оюмча буну колдон келсе мамлекет бул мектепке сабагына ушул киргизсе жакшы да балдардын. Менин ушул жеке оюм. Анткени ошол ар бир окуган бала ошол 11-классы бүткүчө кандайдыр бир аны иштеп чыгышып, ушу манас менен таанышып, ошону окуп неметсе жан дүйнөсү сиңип анан мындай, бул мындай экен деген бир ар бир кыргыз окуйбу деген ойлойм да. Ар бир кыргыздын балдары окуп, мектептен сабак алса, кичине манас сабагынан алса, манас программасына, мектеп программасына киргизсе, ошондо туура болобу дейм да муну. Мындай бир чоң жол. Жакшы пикир, жакшы сунуш. Мектеп программасына манастануу сабагын Ооба, киргизүү. ар бирибиз манасчы болуп кетели дегенден алыспыз барыбыз. Ар бир кыргыз манасты окуп биле жүргөнү бул биздин башыбыздагы, мойнубуздагы милдет болуш керек, толук түрдө. Кошумчалап кетиңиз. Себеби бул биз манасчылар баягы манас айтып атпайбызбы? Бул манас жеке эле манасчыларга таандык эмес, мага же бул манасчыларга бизге таандык эмес. Бул манас бүтүндөй кыргыз элиники, жеке эле биздики эмес. Биз ошол элге манасты ошо жеткирүү үчүн айтабыз да. Ошо манасты элге жетсе экен, жайылса экен деп. Анан негизи ар бир кыргыз баласынын канында манас атабыздын сөзсүз түрдө бир тамчы каны болбой койбойт. Эми булар азыр бул эки жигит айтып кетпедиби Урам менен Өмүрбек? Ошо манасты ар бир ушу мектепке сабагына киргизсе абдан жакшы болот негизи. Баары деле манасчы болбосо дагы манасты биле жүргөнү эң жакшы да. Ар бир кыргыз баласы. Сон. Эми буйруса, Сөздөрдө. учур келди окшойт. Ооба. Ырчылар келип, ырдаган бийчилер келип бийлеген биздин ушундай куттуу студиябызда сөзсүз түрдө манас жаңырсын. Келиңиз, таң эрте кыргыз элин ойготолу, кыргыз элин уйкудан гана ойготпостон жүрөктөрүнө дух берип ойготолу. Келиңиздер, сиздерден манас болсун. Анан жанагындай аябай токтуна албай кетмей жок, Келиңиз, баштап берсек улай эле кете берсек болот.
Таң қашқайып сүргенде, жерге жарық тигенде, таң сөгіліп атқанда, тараза жылдыз батқанда, бабырған деген байқұш құш, балдарын іздеп чұрқырап, өйді төмен жүгіріп, далош ентіп атқанда, ошу кезде батырлар ұйқыдан тұрып ойғонып, оқ жыландай толқынып, аш тамағын ичишіп, жай жарағын шайланып, жаланма қылыш байланып, оңғысы бұлыты чуғыш, муа күлді сыр найза, қарусынан илишіп, ататынына минишіп, ушу кезде батырлар қылқылдаған қолменен, қызырды қызық жолменен, бары сығырандар жабылып атқа минишіп, жауыла жолға кірішіп, қылқылдаған қалың қол, бежінді көзді бет алып, уруш болчу таллаға, қалың қырғыз аскери жөніп қалған кезде екен, ошол қолдың алдында уйғой бұлчақ сарала, уйыл құтып алла кең, жай жарағы зыңғырап, қылышы белде қыңғырап, азиз қатын Алмамбет айсар алаң ат минип, қыл құйрығын шар түйіп, түпөктү қонайза қолында, ушу кезден алла кең түшкөн қолында, ушу кезде қарасаң желек тудан бөлінбейт, жерден жүзі көрінбейт, асаба тудан бөлінбейт, аспандың жүзі көрінбейт, аға саба ту болып, асман жарған шу болып, көк асаба ту болып, көк жаңырған шу болып, найзаның башы қылқылдап, аскердің башы бұлқылдап, жер сойылып пылқылдап, желек тудан бөлінбей, жерден жүзі көрінбей, қайнап аскер кел атап, ит өлбейтін таллаға, еми жетіп келгенде, төмен жақты қарасаң, Ашмардандың белінде, қайнаған қалың көл екен, ошо көлді қарасаң, көл емес ошо кезде қарасаң, қалың Қытай ошо елінен ошонда қайнаған қалың елі. Ей, бали! Қалма Қытай толып тұр, ошо жерде қарасаң, қауіп түгін қарасаң, қара құртай жылдап, құмырсқадай жылдап, қалма Қытай Моңғолу тағы ошо жерде болып тұр, ошо кезде қарасаң, теменгесі телпілдеп, арқасындан айдары ары бері селкілдеп, алтыннан чылбыр бұлқынтып, ал окенің қоңырбай ошондан ал қараң атты жұлқу. Ей, бәле! Баракелді. Баракелді. Мен Алмамбетмен жол талашқан жерде кішкене манастың арман дегениме көмбөсө, буйтактап жолду бербесе, ошол жүргөн калмака бир калайман салайын, берип койсо бежиндин, чет пежиндин алайын, чет пежинди бербесе, дегениме көмбөсө, капкайда жиннин кагайын, бир эсебин табайын, кеңеште жок, кепте жок,
ушул жерде калгыча отом кыргыл чал кыйынчын тулбай тунна чөгөйүн бүгөрөк чөң ажалдан мурун өлөйүн баштап кеткен Кытайдын мунун маанисин барып көрөйүн деп ошентип бери чубак айбаттанып күркүрөп абайлаган пенденин ошондон азат бою дүркүрөп чок морундан чок чыгып чубактын оозунан от чыгып пендеден түрү бир башка берен чубак көй кашка ачайкырык эң сүрөн айбаты жандан бир башка чагылгандай чарытылган Эй, Вали. катынын кара баскансып куугуну жакын качкансып кутургуру жайым момундай ошондо кубалап кана жүрдү алмаңдың алмаңа мүшкүл салганы сар изине чөп салып саргара кубал деле куу изине чөп салып кутура кууп калды эле элдин баарын ийгип ошо кезде журт дүрбөп урутуудай уруду деп арадан чыгып карашылык мытан болуп туруду деп айкөл манназ кабылан керең эриксе келик атканда эрикпесе талласта эрикин ойноп жатканда эритең менен Эй, Вали. кусулсуну куйганда курусагым ачып баратса жаяны кесип чечелем жанымда болсоң алмамбет мага жалаңкычкана кайдоо дечелеми алман кара болот зулпук көркөлөшөрмүн дечелем ак балтанын арстаның адырда турсаң айкырып 18 000 аламга мен жөлөшөрмүн дечелем Баракелле. Алтайга чапсам ак кулам буудан болот дечелем 60 000 туугандан жакыныраак алмамбет мага тууган гана болот дечелем Баракелде. деп ошентип көк жалың жай жарагын жайланып жалаң кылыч байланып кайра жатуу булуттай кар бетинен айланып кабылан маназган куру жер ак кулам менен нарбайып атаң маназы дарадайып атаңдын көрүү дүнүйө элчилик сөзүн айтам деп эрегишкен эки кул ошонун элдештирип кайтам деп Эй, Вали. Баракелде. Вали. Ару кыргыз аталган ай аламдан баталган улуу кыргыз аталган күн аламдан каталган аргын кыргыз көпнөгөй элдин жайы кыргыз эл жылгындуу кең кол кең талас беш таштын башы бек жайлоо кара коюн күмүш так кара буура чаткалы касиеттүү ысык көл нарындын башы чатыр көл ордолуу ош шаары кара балта сокулук сары өзөн чүйдүн кеңдиги кенен кыргыз жерлери жердин гана жайы кыргыз жери эй ак калпак кыргыз улуу журт эки колу байлоодо эки көзү жайноодо 40 үйлүү кыргыз кубулган кең Алтайдын чоң таала ак саздын өзүндө айкөл манас атабыз жарыка келип туулган 12 келгенде аламга салган чуулган Кытайдын тагын жуугулган ак маралайда уйгулган аяламды буйгулган көк баралгуу уйгулган көрүнгөн жерим буйгулган кулалы таптап куш кылган куурап кеткен кыргызды кыраның манас баатырың ошондо курап эле жыйып журт кылган тели куш таптап куш кылган тентип кеткен кыргызды теңизиң манас баатырың ошондо терип эле жыйып журт кылган тулаңдуу жериге туу сайган өлөңдүү жериге өрт койгон аламдан чыккан баатырлар айкөл манас бартырга ошондо беттеше чыгып мерт болгон ор кууганды ойноткон эр жолойду сойлоткон ыламадың чабардыгын баарын бирдей жок кылган айчы алтын кызыл туу асман жарган ызы чуу аштап алып барыптыр 12 түмөн мусулман как Кытайдын
өзүнө баштап алып барыптыр. 40 эшиктүү Кытайдын 40 эшигин ачыптыр. 40-нын оозуна 40 жылы жетишчү гүл азык менен зары баш. Муну ошондо баатырың зарып кылып чачыптыр. Агача келин сулуу кыз үттөй албай чыгыптыр. Алтын менен күмүштү муну ошондо кыргыздар ошондо жүктөй эле албай чыгыптыр. Баракелде. Баракелде. Кыраның мана зор болуп, 42 түмнің қол болуп, чоң азатқа барарда, чоғылуыр салларда, ақылпа қырғыз еліне, ободон қудай бергенде, ойрының маназ келгенде, төбөдөн қудай бергенде, төррең маназ келгенде, осмының қудай бергенде, айкүлің маназ келгенде, ақ қалпақ туң елінде, айтып тұрған чақ әлі, той қоңғы қылып қанағат, торпоқта жанын бағалат, мол көдінді намыз болбосо, көрінген кетет табалап, қырданып жата бергіче, қиыны болған еліңден, ансызда жаның аманат, көр албаған дұшманға, арға чанданы бір қачан, алдыры бейсің жаманат, ақ қалпақ қырғыз еліңде, ачыркин қорғыға қағыны қылғын, далалатуй, деп ошының айкөлің, келтірегебін салды әлі, тақ ошының арсанын, оң жағында батырдың, 32 қаны бар, сол жағында бол тұрған, мұн ошында ғырчоры, манас бақырды, ошында манас тапқаның ұран, чақырдың. Баракелде. Азаматсыздар. Разычылык билдирели, бар болуңуздар. Сүңгүп кирди окшойт. Аман болуңуздар. Биздин дагы духубуз ойгонуп кетти окшойт. Патриоттук сезим. Алгачкы саатыбызда комуз менен биздин көрөрмандарды ойготтук элек, экинчи саатыбызда манас менен ойготуп отурабыз. Эртең менен таң эрте убактыңыздарды бөлүп студиябызга келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирели. Себеп дегенде азыркы учурда өзүңүздөр айткандай иш-чара 3 күн катары менен уланат, 4-өнүгө ала концерт. Азыркы учурда сиздерде 1 мүнөттө убакыт жок болуш керек. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Биз сыймыктанганбыз. Чоң рахмат сиздерге да. Сиздерге де ден соолук иштериңиздер ийгиликтүү болсун. Сіздерге да ден соолук иштериңизге ийгилик, ушинтип бизди элдин жүзүнө чыгарып аткан силердин дагы ишиңерге албан чоң ийгиликтерге жетишиңиздер. Чоң рахмат, айтканыңыздар келсин. Урматтуу телекөрүүчү, НТС телеканал Таң шоу программасы биз берүүбүздү алдын көздөй улайбыз. Биз болсо кадр сыртынан манас тууралуу сүйлөшүп турсак болот.